Ассаламу алейкум, кандайсыңар достор? Кутмандуу кушак күнүңүздөр менен. Россия жер кезинде жашап жүргөн бардык биздин мекендештерге, кыргыздарга, мурда айдоочулук күбөлүгү бар адамдарга жакшы жаңылыктар болду. Анткени бул жакта жүрүп эле көбү жоготуп алып, правасын же сүрөтү өчүп калып, жараксыз болуп, ар кандай ушундай учурлар болот. Ошол учурларда бул жакта эч кандай ал жөнүндө мындай кызмат жок болчу. Кыргызстанга барып, ошол жактан жазатып, ошол жактан алмаштырып келип, срогу бүтүп калса, же жоготуп алган болсо, Кыргызстанга барып, ошол жактан праваларды алып келип атышкан. 17-синен баштап, Кудай буйруса, ошол кызматты бул жактан эле, Россиядан эле көргөзүп башташат экен. Эң жакшы жаңылык бул деген биздин айдоочуларга. Анткени көбүнчө эле бизде Москвада, Россияда биздин мекендештер көбүнчө айдоочу болуп эмгектенебиз. Таксиде жүк ташуу кызматтарын кылып, доставкада права өтө керек. Анткени мындай эми жылуу, жумшак, жакшы жумуш болгонуна байланыштуу. Айта кетчү нерсе, эгерде мурда праваңар жок болсо, бул жактан жаңы права алам деп десеңер, жаңы права бербейт. Жаңы праваны алыш үчүн Кыргызстанга барып, ал жакта автошколада окуп, экзамен тапшырып, экзаменден өтүп, анан кийин алыш керек. Же болбосо Россияда жүрсөңөр, бул жакта деле толтура автошколалар бар, ошол жактан бул жактан жүрүп деле окуп, тапшырып алсаңар болот. Бардыгы эле ошентип алып атышат. Ошон үчүн нолдон баштап ала албайсыңар да. Ал үчүн нолдон баштап эмне үчүн ала албайбыз деп айтып аткан болсоңор, анткени мисалы бул жактан алыш үчүн специально неме болуш керек, учебный площадка болуш керек, экзамен тапшырганга мындай база болуш керек, отдельный гаиден жок дегенде вот сотрудниктер келип отуруш керек обязательночи. Анан биринчиден, экинчиден болсо мындай орустар деле уруксат бербейт. Мисалы элестеткиле, Кыргызстанда эле Өзбекстандын правасын же Тажикстандын правасын же Кытайлар келип ошентип как бы права неметип атышсачы, берип атышса, бизде эле уруксат бербейт болчу да, биздин өкмөт делечи. Ой жүгүрүп көрсөңүздөр, өзүңүздөр деле. Анан ошо 17-синен баштап кызмат көрсөтө баштайт экен. Вот именно Москва шаарына тиешелүү. Москвада вторник күнү, анан кийин четверг күндөрү гана кабыл алат экен ушул права маселеси боюнча. Анан кийин бул жакка мен почтасын жазып кетем. Ушул почтага кат жөнөтөсүңөр. Эгерде ким правасын алмаштырып же срогу бүтүп калып, жаңы праваны ала турган болсоңорчу. Так, ошол боюнча окуп кетейин. Так, мына могу почтага жазасыңар. Бул почтага жазыш үчүн биринчи фамилия, имя, отчество толугу менен жазыш керек. Анан кийин дата рождения, күн, ай, анан кийин жылыңарды. Экинчиси болсо так, номериңерди жазат экенсиңер. Вот права алып аткан адам номерин, анан кийин кайсы жерден Москва шаары деп жазасыңар. Ошо Москва шаарын жазып, эми же бөлөк шаардан болсоңор, бөлөк шаарды мисалы ошону. Причина обращения дейт: замена водительского удостоверения в связи с окончанием срока действия дейт. Эгерде праванын срогу бүтүп калса, 10 жылга берилет, 10 жылдан кийин срогу бүтүп калат, естественно. Ошол 10 жылдык срогу бүтүп калган болсо, изменение персональных данных его владельца дейт. Ар кандай эми фамилиясы өзгөртүп же атын өзгөртүп ошондой учурлар болсо деген го дейм. Прочие дейт, или утеря дейт. Эми ар кандай себеп, ушундай себептерин жазыш керек экен. Так, пункт. Так, заявки, не содержащие данную информацию, будут отключаться. По итогам рассмотрения заявки будет предоставлена информация о необходимых документах и времени подачи документов на замену водительского удостоверения. Кыскасы, кайрылууда ушул мен жогоруда айткан көрсөтмөлөр боюнча почтага жазып жөнөтсөңөр, анан кийин почтадан силерге жооп келет. 10 күндүн ичинде болот. Паспортка жөнөткөндө деле ушундай сыяктуу ыкма менен кайрылуу болот да. Бул жакта деле ушундай сыяктуу болот экен. Анан кийин замена водительских удостоверений будет осуществляться по следующим основаниям дейт. Истечение срока действия водительского удостоверения дейт. Эгерде срогу бүтүп калса водитель праванын, изменение содержащихся в водительском удостоверении персональных данных его владельца дейт. Вот, персональные данные, атын, фамилиясын же отчествосын өзгөртсө да, ошолордун бирөөсүнчү. Невозможность использования водительского удостоверения дейт. Эми көрүп эле жүрөбүз, бизде негизи айдоочулук күбөлүктөрдүн сапаты кандай десем, начарыраак болгонуна байланыштуу. Эми көбүрөө ар кандай пайдаланат, мисалы стиральный машинага салып коюшу мүмкүн, же мындай ар кандай мындай физический, механический повреждениялар болуп, мындай сүрөттө өчүп калышы мүмкүн, же бүктөлүп калышы, сынып калышы мүмкүн, мисалы ошондой учурлар да булар. Анан утеря водительского удостоверения дейт. 4-жүзү ошо праваны жоготуп алган учурлар болсо да, ошол учурларда.
бул учурлар болду. Анан кийинкиси при замене ранее выданного водительского удостоверения Кыргызской Республики национального образца необходимо предоставить следующие документы дейт. Так, биринчи заявление жазыш керек экен. Мына эгерде эски образецтеги права болсо, чтоб жаңы мындай международный болуп чыгып калды го. Мурда сары правалар болчу эле, мындай срок окончания жок, 10 жылга эмес, мындай срогу жок, мындай эле берилчү эле. Андай эмес, мындай жаңы международный образец болуп берилип калды. Ошондой правага алмаштырыш үчүн биринчи заявление керек экен, паспорт керек экен, ID карт же загранпаспорт, документ, подтверждающий прохождение медицинского освидетельствования, наркологическое обследование, дейт, определение психологического здоровья, проверка зрения, дейт, выданный медицинским учреждением Российской Федерации, дейт, дата выдачи которого не должна превышать 12 месяцев. Дейт. Бир жылдан аша элек срогу, бир жылдан аша элек медсправка керек экен праваны алыш үчүн. Ал андай справкаларды кай жактан неметет экен, берет экен, ушул жөнүндө пока маалымат жок менде. Так, да, кийинки каналга жазылып, катталып, видеолорду калтырбай көргүлө. Кийинки видеолордон же сообществодан же видео ушул жөнүндө тартып чыгарып обязательно жазам, бул жөнүндө сөзсүз. Так, справка обязательно керек. Ошондо водительское удостоверение Кыргызской Республики национального образца, подлежащее замене дейт. Вот эски жанакы права болсо, ошол обязательно права керек да. Аны документтерди тапшыргандан кийин жаңы права даяр болгондо ал праваны тапшырып, анан кийин жаңы праваны аласыңар да. Свидетельство по окончании курсов подготовки водителей дейт. Жана күбөлүк болот го, автошколадан берген ошондой күбөлүк керек, сөзсүз. Ошол ал жакта категориялар жазылат. Анан кийин так, анан личная карта водителя, выдаваемая учебным организациям, принимающим подготовку водительского удостоверения. Экзаменационный, да, бир кыскасы эки праваны аларда эки неме болот, жанакы күбөлүк, анан кийин дагы экзаменационный мындай да бир справка, свидетельствобы, ошондой сөзсүз керек экен да, кыскасы. Предъявляется при наличии дейт. Бул не обязательно окшойт ошондо экинчиси. Утеря водительского удостоверения дейт, необходимо предоставить следующие документы дейт. Эгерде жоготулган болсоңор, биринчи заявление керек экен, экинчи паспорт керек экен, үчүнчү документ, подтверждающий, так, справка керек экен, үчүнчү, төртүнчү свидетельство об окончании курсов по подготовке водителей дейт. Автотранспорт, личная карточка водителя дейт. Вот. Жоготулганда деле ошол керек экен. Просто жоготулганда праваңар жок болсо, праванын ордуна калган жогоруда айтылган башка документтер сөзсүз керек экен. Вот. Анан при замене или утере ранее выданного водительского удостоверения Кыргызской Республики международного образца необходимо при замене дейт, необходимо предоставить следующие документы дейт. Так, биринчи, эгерде замена кылсаңар, международный права болсо, силердики жаңы права болсо, заявление керек, паспорт керек, водительское удостоверение керек, 2 цветные фотографии дейт, 3,5 4,5 болгон 2 матовый сүрөт керек экен. Бул жөнүндө дагы так маалымат жок. Бул все равно барып уточнять этиш керек экен. Тилер дагы в дальнейшем дагы бөлөк видеолор, бөлөк маалыматтар чыгат болуш керек. Негизи ушуну айтып коеюн дедим. Көп эле чалып сурап атат, мисалы права ала элекпиз, нолдон баштап права алсак болобу депчи. Андай вот нолдон баштап права алганга мүмкүн эмес, мүмкүнчүлүк болбойт. Анан кийин категория бастырса болобу, категория бастырса болбойбу деген жок, категория бастырганга да мүмкүн эмес болот. Анан кийин үчүнчүсү дагы неме деп атат. Өткөн кече жазды бир бала жазыптыр неме деп. Таксиге иштегенге негизи Россиянын закону боюнча 3 жылдан өйдө стаж болуш керек. Анан кийин ошо стажым жетпейт дейт, 2 жыл болуптур, ошо 1 жылды коштуруп жазсам болобу депчи. Андай болгон мүмкүн эмес болуш керек, потому что документтер жака жазылат. Анан кантип жазып берип коюшум мүмкүн, мисалычы. Ал совсем мүмкүн эмес. Ушундай логический суроолорду өзүңөр эле ойлонуп көрсөңөр, мындай болобу же болбойбу деп неметпей, өзүңөр ой жүгүртүп көрсөңөр, белгилүү болот керек. Же интернеттен карасаңар, интернетте бардык маалыматтар бар. Мен бул жака сайт, посольствонун сайтындагы неметип коем, жазып коем описанияга. Посольствонун номерин да калтырып кетем. Почта, кайсы почтага жазыш керек, ошол почтанын да адресин видеого да калтырам, немеге да калтырып кетем. Описанияга дагы. Вот ошону сөзсүз окугула, видеону сөзсүз неме көргүлө до конца. Эгерде бир нерсени айтпай калсам, бир нерсени унутуп калсам айтканды, комментарийге сурооңорду жазгыла. Ошол комментарий ар бир сөзсүз ар бир комментарийни окуйм сөзсүз.
ошол жактан жооп жазам. Анан көргөнүңөргө чоң рахмат. Эгерде бул видео пайдалуу болсо, силерге жакса лайк басып койгула, бул видео менен бөлүшүп койгула. Балким бирөөгө кереги тийип калат. Балким бирөө ушул маалыматты билбеши мүмкүн. Дагы айта кетчү бир маалымат. Мен так айтам деп унутуп калган турбаймынбы? Россия жер кезинде так адрестерди башка шаарлардан да көрүп калышы мүмкүн бул видеону. 10 шаардан алмаштырса болот экен. Так, биринчиси мына посольство Кыргызской республики дейт, Москвадан, элчиликтен. Экинчиси болсо генеральное консульство Кыргызской республики Екатеринбург шаарынан. Үчүнчүсү болсо генеральное консульство республики Кыргызстан дейт, Новосибирсктен. Так, үчүнчүсү Владивосток дейт, Иркутск, бешинчиси Иркутск, Красноярский деген шаардан, алтынчысы, жетинчи Санкт-Петербургтан, сегизинчи Сургуттан, тогузунчу Южно-Сахалинсктен, онунчу Якутсктан. Ушул шаарлардан кыскасы ушундай кызмат көрсөтөт экен. Ошон үчүн биле алыңыздар. Чоң рахмат көргөнүңүздөргө. Лайк басып, бул видеону бөлүшүп койгула. Чоң рахмат.